Жаз айларынын келиши менен айлананы тазалоо, көчөт отургузуу иштери башталды. Мегаком компаниясынын кызматкерлери да шаар тазалыгы үчүн ишембилик уюштурду. Иш-чарага мекеменин 50дөн ашуун кызматкери чогулду. Экологияга салым кошуу максатында Сулайман тоонун айланасын тазалап, актап сырдоо иштерин жүргүзүштү. Бак тарак тигүү келечекке кам көрүү урааны астында ишкананын 15 жылдыгына карата 15 карагай көчөт жана башка бак тарак отургузушту. Биз бүгүн өзүбүздүн сыймыгыбыз болгон Сулайман тоонун ишембилик өткөрүп жатабыз. Бул ишембиликтин негизги максаты биз таза шаар, таза экологияны деген негизде бүт актап сырдоо иштерин, таштандыларды чогултуп, анан бак тарактарды отургузуп атабыз. Бул иш-чарага жалпысынан 50гө жакын биздин кызматкерлерибиз жакшы маанайда ишембилик өткөрүп жатат. Биздин быйыл 15 жылдык өзү юбилейлик датабыз Мегаком компаниясынын. Биз символикалык түрдө 15 тарак карага эктик, андан сырткарда башка тарактарды эгип атабыз. Мегаком уюлдук оператору өлкөнүн бардык аймагында ишембиликтерди өткөрүп, айлана чөйрөнү көрктөндүрүүдө жигердүү салымын кошуп келет. Өткөн жылы Сулайман тоонун Бабур үйүнө таза суу чыгарган. Байыркы кыргыз элинин тарыхын далилдеген Сулайман тоонун айланасын таштандыдан арылтып, жашылдандыруу иштерин жүргүзүп жаткандыгы келген эс алуучулар үчүн ыңгайлуу жана жагымдуу шарт түзөт. 2 күндөн бери Мегаком компаниясы ушул жерде муну актап тазалоо иштерин жасап, ошондой эле бир топ көп жыл элибизге көлөкө истей турган, ушул жерде эс алып чырага бир көлөкөсүн тийгизе турган көп жылдык дарактарды, ийне жалбырак дарактарды олтургузуу иштерин жасап жатышат. Өткөн жылы бизге эсиңиздерде болсо Бабур үжүрөсүнө Бораторун чыгыш жак тумшугуна таза суу чыгарганбыз. Жаштарды себеп жашоого үндөө спортко чакыруу максатында спорттук иш-чара уюштуруп келебиз. Андан соң каланын борбордук аянтында Ош шаарынын мэриясынын колдоосу менен Мегаком компаниясы тарабынан вело жүрүш уюштурулду. Бул иш-чара 4 жылдан бери салтка айланып, ар жыл сайын шаар тургундарын сергек жашоого үндөө максатында өткөрүлүп келет. Ага жаш кары дебей велосипед сүйүүчүлөрдүн баары келген. Алардын арасында кыздар да бар. Келген катышуучуларга санитардык нормаларды сактоо үчүн маска таркатылып, Мегаком компаниясынын футболкалары берилди. Вело жүрүштүн алкагында катышуучулар шаардын борбордук көчөлөрү менен өтүштү. Мегаком менен биргеликте өткөрүлүп атат. Аябандай жакшы нерсе. Өзүңүздөр билесиздер, мына ковидте аябандай ден соолуктун кадырын билдик. Бүгүн бул жаштарга, орто жаштагы, жалпы эле шаардыктарга бул вело жүрүш өтө чоң пайдалуу келет. Бүгүн биз вело жүрүшкө келдик. Бүгүн биз айдап келебиз. Анткени ал бул ден соолукка пайда. Мурунку жылы да мен катышкам, ошондо жакшы болду. Жылда катышып турам. Баардыгыңарды чакырат элем. Вело жүрүшкө катышып, ден соолугун артышыңдап, өзүңөргө жакшы болобу деп ойлойм. Мегаком компаниясына рахмат. Ушундай нерселер туштуруп, кичине болсо да элдин немесин үйдө жакпаштан. Мегаком уюлдук байланыш түйүнү 2006 жылдын 28 апрелинде коммерциялык түрдө ишке киргизилген. Ар жыл сайын өлкөнүн таза экологиясы жана сергек жашоо үчүн салымын кошуп, мындай иш-чараларды уюштуруп келет. Калкты сапаттуу байланыш менен камсыздап, мамлекеттин казанасына пайда алып келген жалгыз компания. Мегаком ишенимдүү байланыш оператору. Исак Туратбеков, Самат Сайдамат уулу, Ош ТВ.
урматтуу мекендештер, урматтуу бүгүнкү ушул иш-чаранын коноктору жана уюштуруучулары, бүгүн аябай жакшы күн болуп атат. Бүгүн ушул жерде Мегаком Ош шаарынын мэриясы жана Ош шаарынын жаштар комитети жакшы иш-чараны уюштуруп жатат. Сиздерге ушул Талайбек Насырбековичтин атынан чоң ыраазычылык билдирип, ушул жерде турган жаштарга өзүнүн саламын жеткирип коеюн. Урматтуу жаштар, былтыр биз ушу пандемия учурунда жолугуша албай, ушундай иш-чараларды өткөрө албай калдык. Бирок учурдан пайдаланып биз ошол жаман болгон мезгилде былтыр ушул бир топ биздин Ош шаарыбыздын жаштары өздөрүнүн чоң салымын кошуп, өз ыктыяры менен чоң жардам берип, обсервацияларда катышып, ушу азык-түлүктөрдү үйлөргө жеткирүү боюнча аябай чоң жардам беришти. Ушу учурдан пайдаланып сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Баарыбыз билебиз, ушу Ош шаарында мамлекеттик деңгээлде ушу жаштар саясатын биз ар дайым колдоп келебиз. Саясат колдонгон адам ал өзүнүн өмүрүнө кол салуу дегенди түшүндүрөт да. Ошон үчүн чоң рахмат. Уюштуруучуларга, агаларыбызга бир кол жаап берип коюңуздар. Аман болуңуздар. Эми бул жерге көптөгөн биздин катышуулар келип отурат. Жашында бар ортомуну вице-мэр агайыбыз өзү тапшырып койсун. Жана Мегаком компаниясынын Оштогу директору Равшан деген агабыз. Жакыбыз, келиңиз бул жака. Жана биздин эң кич калган 3-8 жашта. Бул жакта дагы бир улуу катышуубуз бар экен. Келиңиз. Жашыңыз канчада? 68 деп караңыздарчы. Бир кол чаап койсок жарашат. Карыбаңыз, ар дайым. Уюлдук оператор Мегаком компаниясы ушул 4-5 жылдан бери салттуу түрдө Ош шаардык мэриясынын колдоосу менен ушу жаштарды сергек жашоого үндөө, спортко чакыруу максатында ушул спорттук иш-чара уюштуруп келебиз. Жаз келгенден баштап эле чыдамсыздык менен бүткөн иш-чара десем жаңылышпайм. Учурдан пайдаланып, ушул иш-чараны колдоп, сергек жашоого умтулуп, жигердүү катыш берген катышуучуларга, Ош шаардык мэриясынын кызматкерлерине, жалпы Мегаком компаниясынын жетекчилигине, жамааттын атынан терең ыраазычылык билдирем. Ушул иш-чараны биз жыл сайын ушул сергек жашоого үндөп өткөрүп келген жаштар сиздерге ар дайым ушул спорт жакта көңүл буруп, ден соолукту чыңдап турушуңарды каалайм. Ушул вело жүрүштүн ачылышы менен куттуктап, өзгөчө бул жаштарга спортко берилүү, дени сак жашоого умтулууга чакырып кетем. Баш, шашылбаңыздар. Шашылабыз. Эрежеге сактап